Элди арзан турак жай менен камсыз кылуу боюнча түзүлгөн мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү, макроэкономикалык көрсөткүчтөр, Евразия экономикалык аймагына кирүүгө болгон даярдык, биримдикке киргенден берки ишкерлер менен дыйкандарга тийген кесепеттер. Мына ушул жана башка өкмөттүн бир дагы демилгеси канааттандырарлык ишке ашкан жок. Ушундан улам акыркы мезгилде өкмөттү отставкага кетирүү маселеси кайра көтөрүлүүдө. Ырас өкмөттү кайра алмаштыра берүүнүн кажети жоктур. Бирок бул өкмөт мындан мурдагы бардык өкмөттөргө салыштырмалуу алсыз болуп жатат дешет эксперттер. Уркия Салиеванын эстелигинин маңдайында 15 жылдан бери соода кылып келе жаткан Зебихан Курбанбаева Баткен областынан Борборго келген. Убагында ооруканаларда пол жууп, кийим тигүүчү болуп да иштеп көргөн. Бирок айлыктын аздыгынан, жашоо шартынын кыйындыгынан айла жок соода кылууга өткөн. Саткан товары деле анча көп эмес. Майда чүйдө таттууларды арзан баада бул кичинекей отургучка коюп алып соода кылат. Жолдошу дагы иштебейт. Өздөрү болсо батирде туруп күн көрүшөт. Шаарда жашоо жакшы деп бул жака келишкени менен жыргап жашап кетишкен жок. Еп дегендики болуп жатат да. Байлар бай болуп жашап жатат, кембагал болуп жашап жатат. Мана таразыны коюп алгам, кичине стол чейин коюп алгам. Ептеп да күн өссө болду, калын тойсо болду. Зебихан Курбанбаева үй бүлөсү менен Бишкекте батирде күн көрүп келишет. Өзүнчө үй куруп алууга азырынча мүмкүнчүлүктөрү жок. Турак жайга жетпей, карманыбызда жашоо шарты аркалап келе жаткандар аз эмес. Анткени бюджетте иштеген мугалимдер, дарыгерлер үй менен камсыз болот деген чоң үмүт менен өлкөдө мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөн болчу. Жеткиликтүү турак жай программасына илинип, үйлүү болуп калабыз дегендердин саны 6000ден ашкан. Бирок бүгүнкү күндө бул ипотекага илингендердин саны 900гө гана чамалады. Биз жанагы даяр үйлөрдү сатып алуу механизми бар, жана өз жер тилкеси бар жарандарга турак жайды куруудагы механизм ишке кирген. Ал боюнча дагы ушу эки механизмибиз боюнча бүгүнкү күндө ошо 1 миллиардтан ашык сумма насыя берилип, ошо 860 үй бүлө турак жай менен камсыз болуп отурат. Буга чейин аталган компаниянын ишин сындашкан депутаттар өкмөт элди арзан турак жай менен камсыз кылабыз деп коюшуп, иш жүзүндө бардыгы тескерисинче болуп жаткандыгын айткан. Бул анткан мамлекеттик ипотека компания эмес, бул мамлекеттик афералык компания болот кой. Афера. Сиздин айлык баяныңыз канча? Бул маселе боюнча көп сөздөр болду. Биздин эми маяналарыбыз бул жерде ар бир Түз эле жооп бергиле, мынча деп эле билесиз да, айлык алып атасыздар. Мен колго алган каражат, колума тийген акча 72 000 сом. 72 000 сом айлык алып атасыз. Силердин айлык баяна ушул жанагы кредиттин ичинде да ушул немени турабы? Ушуларда отурасыңар да. 2%. Биздин иш аракеттерибиз ошол албетте ошол мындай өздүк нарыктын ичинде турат. Рахмат. Көрдүңүздөр. Бул Кыргыз Орусия өнүктүрүү фондунун акчасы. Мындай чыккан бекин акча. Ал менен биз кимдерди багып атабыз бүгүн? Байкуш жана мугалимдер эмес, 234 мугалим, бир 100га жакын эле врачтар алыптыр. Башкасы бар. Кимдер пайдасын көрөт? Пайдасын көрөт банктар, анан өкмөт, анан ушулар айлык менен. Башка эч ким көрбөйт. Карапайым эл зыян тартып атпайбы? Ал эми ЕЭПтин алкагында түзүлгөн Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун ишине дагы эл өкүлдөрү тарабынан сындар айтылып, анын жетекчисинин айлыгы дагы депутаттардын оозун ачырган болчу. Ал фонд бирөөнүн жеке менчиги эмес, өзүм каалагандай кылам дегенчи. Мамлекетке сөзсүз отчет бериш керек. Анткени биз мына миллиарддаган сом мамлекет убыток тартып атат. Сөзгө кирген. Мына ошону жабыш үчүн берилген. Элдерге жардам бериш үчүн берилген. Жок, кулмат, мен парламентке отчет бербейм. Бул эл аралык фонд деп айына 15 000 доллардан айлык алып коюп отурат. Жогоруда аталган компания менен фонд жеңилдетилген насыя берип, калктын турмушун жакшыртууга багытталган иштерди алып барышы керек эле. Бирок алган айлыктары менен алып барып жаткан иштери дал келбей жаткандыгы коомчулукта сын пикирлерди жаратты. Өкмөт ипотекалык компанияны иштетиш үчүн дал ушул Кыргыз Россия өнүктүрүү фондунан 50 миллион доллар карыз алган болчу. Ошол каражаттар сарамжалдуу пайдаланбай жаткандыгын Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев көтөрүп чыккан. 50 миллион карызга алды. Өкмөт 1 миллиард 200 миллион сомду мамлекеттик ипотекалык компанияга берди. 50 миллион доллар бул 3 миллиард 350 миллион сом. Анын ичинен 1 миллиард 200 ушу ипотекалык компанияга кетти. Калганы 2 миллиард 300 миллион биз билбей атабыз кага кетти.
Ал эми мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрага орун басары Үсен Акын уулу Нуржигиттин айтымында өкмөт убада кылган бул каражаттын 1 миллиард сому гана келген. Демек калган акча кайда кетти деген суроо чынында жон жеринен чыккан жок болсо керек. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания берип жаткан каражаттар бул толугу менен бюджеттен тартылып келген каражаттар. Анын ичинде жана сиз айтып кеткен 2,5 миллиард бюджеттик суданын негизинде келе турган каражат бар. Бул эми бул бюджеттик тартип ушундай 2,5 миллиард сомдун бардыгы бүгүнкү күнгө чейин бизге келе элек. Ошонун биз 1 миллиардын алып ошо 1 миллиардын жарандарыбызга ипотекалык насыя катары берип жатабыз. Жеңилдетилген насыяны орточо айлыгы 12-13 миң сомду түзгөн мугалимдер менен дарыгерлердин алууга шарты жок экендигин депутаттар бир нече жолу көтөрүп чыгышкан. Мамлекеттик ипотекалык компания көпчүлүк бюджетте иштегендерге насыя бербей койгон. Себеби алар төлөй алышпайт экен. Мугалимдер менен дарыгерлердин орточо айлык маянасы 12-13 миң сом. Алар айына 8 миң сомдон төлөп туралы деп жатат. Бирок банктар бул шартка макул эмес. Демек мугалимдер менен дарыгерлер төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок катмар болуп саналат. Анда бул программа кимге багытталган? Мугалимдер менен дарыгерлердин айлык маянасын өкмөт бир аз көтөрүмүш кылганы менен тамак аш, коммуналдык кызматтарга болгон баа жылдан жылга өсүп жатат. 2010 жылы muhallimlerдің айлығы 90 доллар болса, 2015 жылы 144 доллар. Ошонда эле врачтардыкы 94 доллар болгон экен 2010 жылы. 2015 жылы 146 доллар, 156% өстү деген сөздө. Өкмөттүн алгылыктуу иштебей жаткандыгынан улам, элдин жашоо шарты начарлап, жумушсуздардын саны өсүп жаткандыгы белгилүү. 2015 жылы жумушсуздуктун пайызы 2,2% түзгөн болсо, 2016 жылы 8%га жетти. Мындайча айтканда 2-3 эсе көтөрүлдү. Демек, биздин калкыбыздын жашоо деңгээли төмөндөдү. Өлкөдө социалдык экономикалык өсүштөр болбой, элдин өкмөткө ишеними азайып жаткандыгын серепчилер белгилешет. Түн иштеп атканын, иштебей жатканын бир гана фактор менен билсек болот да, бул элдин жашоосу жакшырдыбы, өстүп өндү дегендей. Мына акыркы жылдар карасак, элдердин айлыктары көбөйгөн жок, пенсия көбөйгөн жок, айлык көбөйгөн жок. Баягындай эле кымбатчылык, жакырчылык, бир 95-97 жылдары Кыргыз элинде ушундай кыйынчылык болгондо, элдер аябай кыйналып жашап калган, каранан жеп, талкан жеп, азыр дагы ушундай болуп баратат акыркы 3 жылдардын ичинде. Мына ушундан эле өкмөттүн кандай иштеп атканын билсе болот. Кыргызстандын ЕЭПке кирген үмүттөрү дагы акталбай, дыйкандар өндүргөн продукцияларын сата албай убара болуп келишүүдө. Бул жаатта дагы өкмөттүн чабал иштеп жаткандыгын депутаттар сындашып, парламенттин ичинде өкмөттү кетирүү маселеси байбамай көтөрүлүп келет. Мен айткым келет, Сооронбай Шарипович, мен чынында айтайын, сиз мага иштеп келетасыз, кийинки өзгөрүү болот деп ишенбейм. Ошон үчүн өзүңүз дагы карап, өзүңүз менен кеңешип, өзүңүз менен сүйлөшүп, башка бир акыбалдарды карап, өзүңүз менен келсеңиз, мен туура болот деп эсептейм. Мен көргөй тартып. Бүгүнкү күндө 15 миң доллар айлык алып отурган кызматкерлер менен 15 миң сом айлык алып турак жайга жетпей отурган мугалимдердин жашоо шартын салыштыруу кыйын. Өкмөттүн бул багытта алып барып жаткан ишинен улам, ортодогу пайданы карапайым калк эмес эле баягы эле байыгандардын чөнтөгү калыңдап жаткандай. А бирок элдин жашоосу жакшырып, жыргап жашап жатышат деген ойду кармангандар дагы бар экен. Парламенттеги бийликчил КСДП фракциясынын депутаты Мурат Дылмадеминов Баткендин лейлегине чейин барып, элдин жашоосун көрсөңөр жакшырды дейт. Бирок жогорудагы карманыбыз Зебихан Курманбаева ошол Баткенден жашоо кыйын болгондуктан шаарга келгенин айткан эле. Азыр бүгүнкү күндө күндөн күнгө акыбалыбыз, экономикабыз оңолуп атат деп эң акыркы ошол лейлекте деле айтып атат. Экономикалык өсүш болбой эле элдин жашоосу начарлап бара жаткандыгын бийликчил партия КСДП көргүсү да, уккусу да келбегендей. 15 жылдан бери эптеп күнүмдүк жашоосуна акча табуунун артында жайдын аптасы, кыштын суугуна тоңуп отурган Зебихан Курманбаева сыяктуу жарандарыбыздын катары суюлуп, чет өлкөгө кетпей, мамлекетте реалдуу жумуш орундары түзүлгөндө гана эл өкүлү Мурат Дылмадеминов айткандай, жыргап жашап жатабыз деп айтсак жарашчудай. Иззати Шугаралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.